Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 6 февралда Пекин шаарында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Мамлекет башчылары саясий, соода-экономикалык чөйрөлдөрдө эки тараптуу мамилелердин актуалдуу маселелерин жана келечегин, ошондой эле биргелешкен ири долбоорлорго инвестиция тартууну талкуулашты. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Садыр Жапаровдун Кыргыз-Кытай кызматташтыгын өнүктүрүүгө кошкон салымын жогору баалап, Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосунда дипломатиялык мамилелер орнотулгандан берки 30 жыл аралыгында өлкөлөр ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк болуп көрбөгөндөй деңгээлге жеткендигин белгиледи. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстанда ири саясий жана экономикалык реформалар болуп, коррупцияга каршы катуу күрөш жүрүп жатканын белгиледи. Ал кошумчалагандай Кытай Кыргызстан үчүн ишенимдүү дос жана коңшу болуп келген жана болуп кала берет. Эки элдин жыргалчылыгы үчүн байланыштар мындан ары да чыңдаларына ишенет. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Кыргызстандан экологиялык жактан таза продукцияны импорттоого жана энергетика тармагында кызматташууга даяр экенин белгиледи. Си Цзиньпин коронавируска каршы чараларды кабыл алууну эске алуу менен аба каттамдарын этап-этабы менен калыбына келтирүү жана жүк ташууну көбөйтүү зарылдыгын белгиледи. Тактап айтканда Торугар жана Эркештам өткөрмө пункттарынан өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү тууралуу сөз болуп жатат. Ал ошондой эле Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруунун жана үч өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты активдештирүүнүн маанилүүлүгүн, бул бүткүл Борбордук Азия үчүн абдан маанилүү экенин белгиледи. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Кытай тарап Кыргызстанга коронавируска каршы кошумча 5 миллион доза вакцина жана 50 миллион юан өлчөмүндө коопсуздук тармагында кайтарымсыз жардам берүү чечимин кабыл алганын, түрдүү тармактарда кызматташууну кеңейтүүгө даяр экенин билдирди. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин орнотулгандыгынын 30 жылдыгы жана өлкөлөр ортосундагы ынак коңшулаштык, достук жана кызматташтык макулдашуусуна кол коюлгандыгынын 20 жылдыгы белгиленип жаткан жылы өтүп жаткан бул жолугушуунун символикалуулугун белгиледи. Буга байланыштуу Садыр Жапаров бул сүйлөшүүлөр Кыргыз-Кытай ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилелеринин мындан аркы өнүгүүсүнө жаңы дем берип, жетишилген макулдашуулар жакынкы жылдарда мындан аркы өз ара аракеттенүүгө негиз түзөрүнө ишенимин билдирди. Ал Кыргыз тараптын Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Садыр Жапаров ошондой эле Торугар жана Эркештам көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу продукцияларды жана унааларды өткөрүү маселелерине токтолуп, Кыргыз-Кытай чек арасы аркылуу товарлардын импортун жана экспортун тоскоолдуксуз жүргүзүү үчүн жашыл коридорлордун эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иштерди улантуу зарылдыгын белгиледи. Ошону менен катар ал Кыргыз тарап мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде кытайлык компаниялар менен биргеликте ишке ашырууга кызыктар болгон бир катар долбоорлорго токтолду. Садыр Жапаров энергетика тармагындагы кызматташууну активдештирүүнү колдоду. Мындан тышкары, экономиканын тиешелүү тармактарында жаңы долбоорлорду стимулдаштыруу максатында ал жалпы капиталы 1 миллиард АКШ долларын түзгөн Кыргыз-Кытай инвестициялык фондун түзүүнү сунуштады. Ал чакан жана орто бизнес тармагындагы эки тараптуу долбоорлорду каржылай алмак. Президент Кытай Эл Республикасынын өкмөтү тарабынан Кыргызстанда социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн үзгүлтүксүз негизде көрсөтүлүп жаткан гранттык жардамдарды жогору баалады. Садыр Жапаров Кыргызстанда Кытай гранттын негизинде ирригациялык тармактарды реконструкциялоо иштери жүргүзүлүп, быйыл жазда тиешелүү иштерди баштоо пландалып жатканын, бул Борбордук Азияда суунун азаюу мезгили келип жаткан учурда өзгөчө актуалдуу экенин кошумчалады. Андан соң президент Кыргызстандын аймагында эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин токтотулган бир катар инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү үчүн өлкөлөр ортосундагы үзгүлтүксүз аба каттамдарын жандандыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Сүйлөшүүнү жыйынтыктап жатып Садыр Жапаров Си Цзиньпинди Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырды. Жапаров Кытайга жеке учак жалдап кетти. Маалымат кызматы себебин айтты.
Президент Садыр Жапаров Пекинге жеке учак жалдап учуп кетти. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Ту-154 үлгүсүндөгү номер 1 борттун эксплуатациялык мөөнөтү аяктады. Президент башында турган делегациянын коопсуздугун эске алганда, аталган учакты пайдалануу мүмкүн болбой калды, деди Султанбаев. Мындан тышкары барып келүү чыгымы бюджеттен тышкары булактардан алынганын билдирди. Эске салсак, буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаров баштаган делегация Глазго шаарындагы саммитке жеке учак жалдап барган. Анда президенттик администрация өлкөнүн биринчи адамдарын ташыган номер 1 борт Евро биримдиктин жана Улуу Британиянын техникалык нормаларынан дал келбегендиктен кыргыз тарапка мындай самолет менен келүү мүмкүн эместиги маалымдалган. Сөз болуп жаткан Ту-154 учагы 1993 жылы өндүрүштөн чыккан. Жумабеков өзүнүн тааныштары менен Аскар Акаевичтин жакшы болчу, Мисир Калашовку менен жакшы болчу. Элди кандайдыр бир бурмалап өзүнүн таанышы менен 2004 жылы Бишкекский научно-исследовательский центр кылып алды. Ошо бойдон клинический больница скорой помощи болушун талкалады, жок калды. И 17 жылдын ичинде ал жетем дегенге жетти. Ал менде эле хирург болчу, менде эле тетиги Воронцовкада жүргөн. Бирок ошого жетип алгандан бүт бар центр курулду деп, членкор болду, профессор болду, академик болду, доктор болду. Анан элдин баары ошол жерге рекламаны жакшы билет экен, коюп атып, о, Жумабек деп калды. Звезда деп калды. Мен ага ачыгын эле айттым. Сен бул жерде эле кыйынсың. Россияга барсаң, же болбосо мен шейкти операция кылам дейт. Шейк чыкырып да койбойт буларды. Ал жерде мындан 10 эсе хирургтар бар. Жакшы травматолог. Тиги жерде деле жүргөн травматологдор бар. Кыргызстандын травматологдордун баардыгы мен деген кыргыздардын баары башка өлкөлөрдө жүрөт. Мен көчөтөн бери аларга кайрылдым. Турциядан, Россиядан, башка жактан. Алардын бүт баары келип бизге жардам берген атат. Ал жердеги мурунку убагында келтириш керек. Бишкектеги скорый медицинский помощь клиникасы болуш керек. Ал өзүнүн Бишкекский научно-исследовательский центрин алып алып, же үйүнө барып коюп койсун, же бир здание алып коюп койсун, элди алдабасын. Ансыз деле травматологдор иштей берет. Иштебейм деп травматолог кетсин. Травматологдун местасын таппай жүргөндөр толуп атат. Биз ошолордун баарына ойлонуп атабыз. Ал жерге чын кыргыз эли деген жакшы Турциядан бир балдар келет, Россиядан. Ошолордун ичинен тандап туруп биз бирөөнү коебуз. Ал деген Кыргызстан деген бала иштеш керек. Ал деген региондорго бөлбөш керек. Ал деген жетим бала болуш керек. Тиги Турциядагы жана Ататүрк дегендей. Биздики ошондой болуп атпайбы? Бир жерден чыккандан бүт бар тууган суугандар салып атат. Андай болбош керек. Мен ошондойду азыр таап туруп, ошондойду азыр главврач коем. Реорганизация кетти, Жумабек Илабаев эмне кылат ал? Баары бүттү. Кыргыз эл билип калды ким экенин. Экинчиден, азыр айтып аттыр Бишкек научно-исследовательский институтка мен Кувейттен грант алып келген деп. Калыпты деле көп айтпаш керек. 2017 жылы Кувейт менен Кыргызстандын республикасынын ортосунда келишим түзүлгөн. А Кувейттин эли бизге акча берип, детский онкология курабыз деген. Ошол жерде иниси спикер болуп, алар сүйлөшүп туруп ошол акчаны тияка бөлүп кеткен. Алар менен эме сүйлөшүп атат. Мен да өзүм болчумун, как министр болуп туруп, карап ошол программа түзгөндө Жумабеков жакшы билет. Калп айтса да кичине бир окшошураак кылып калп айтыш керек да. Ошон үчүн Жумабеков жок эле, ал акча келет да, Жумабеков жок эле, Асан Үсен болуп эле, же болбосо ошо Кувейттер курат. Ал жерде Кыргыздын травматологдору, кыргыз элинин балдары иштейт ал.